Дагы бир жаңырган күнүңүздөр менен. Бул чыгарылыштын каарманы лактоферин. Сүт эмүүчүлөрдүн баарынын ууз сүтүндө болот. Денебизге көрсөткөн кызматы өтө салмактуу. Алдыңкы орунда иммундук системабыз жатат. Иммунитетибиздин биринчи катардагы клеткалары бар. Муну чек арачылар деп билиңиздер да. Ушул клеткаларыбызды күчтөндүрүп, кубаттандырат. Экинчиден, денебизде биз менен кошо эле патогендүү микроорганизмдер жашайт. Булар оору чакырчулар да. Бактерия, вирус, микроб, инфекция, грибоктор. Булар дагы тирүү организм, зат алмашуу процесстери жүрүп турат, тамактанат дегендей да. Анын негизинде липополисахарид деген уулуу заттар чыгат. Ушулар биздин денебиздеги бүт сезгенүү процесстеринин козгогучтары болуп эсептелет. Мына ушуну басаңдатат экен. Мисалга ала турган болсок, кандида деген грибокту таанысаңыздар керек да. Дарыгерге кайрыла турган болсоңуз, грибокко каршы препараттарды жазат. Алардын ичинде эң кеңири таралганы бул флуконазол. Мына ушул препаратты ичердин алдында лактоферинден бир курсту пайдаланып кое турган болсоңуз, жанагы кандиданы шайын оодарып коет дагы, артынан келаткан флуконазолго таасири 2 эсе 3 эсе болот да. Демек, сөзсүз түрдө сиз эффектисин аласыз деген түшүндүрөт. Ковидте деле да, акыркы чыккан биздин үрөйүбүздү учурган вирус болду да. Мына азыр дагы деле жүрөт, көнүп калдык да болгонучу. Катуу ооруп, ошол эле симптомдор болуп аткан болсо, сөзсүз муну кошот экенбиз дагы деле жанагы вируска каршы препараттардын алдынан эмне кылып берет экен, даярдап шарттарды түзүп вирустарды алсыздандырат экен да. Үчүнчү маселе бул аскандуулук. Темирдин жетишпестигинен, белоктун жетишпестигинен да. Белок качан жетпей калат? Эгерде сиз дагы деле белокту кармаган, мисалга жаныбарлардын продуктыларын, этти аз жей турган болсоңуз, же болбосо белокторду майдалап бере турган ферменттериңиз чыкпай калды, бөлүнүп да. Ушул учурда жаралат экен. Экинчиси, темир жетпей калганда кандай болот? Мисалга ошо этти жейсиз да, боорду жедиңиз. Боордон темир кирди, бирок темир киргенден кийин денеңизде, ичегилериңизде жанагы грибоктор, митек курттар толуп алган да. Ошолор эле аны соруп коет экен да. Эгерде лактоферинди кошо иче турган болсоңуз, жанагыны арт тараптан коргоп темирди, болгондо дагы белок ушул темирди ташыган транспорттор бар денебизде да. Мисалга трансферин да. Ошонун эле ролун аткарат экен. Жанагыны эч жакка бербестен курчап алып туруп, анан тканьдарыбызга жеткирет экен да. Ошондой эле бир эле темир эмес, башка витаминдердин, денебизге керек болгон витаминдердин баарын жанагы грибоктордон сактап туруп, жокко учуратпай алып барып берет экен да. Аскандуулукта эгерде диагноз сизге коюлган болсо, муну ичүү сунушталат. Мунун бир капсуласында 100 мг лактоферин бар. 2 капсуладан эртең менен, түштө тамактан кийин ичип алат экенсиз да. Жана катуу тумоолоп аткан убакта дагы мына ушундай өлчөмдө ичебиз. Төртүнчү көрүнүш кандай жерде дагы колдонсок болот? Операциядан кийин, кандай гана операция болбосун да, антибиотик жазылат. Антибиотиктер ылгабайт да, пайдалуу, пайдасыз бактериянын баардыгын кырып жок кылат да. Муну табигый антибиотик деп коюңуз да. Бул пайдалууларды калтырып, тандап туруп, жанагы бизге зыян алып келе тургандардын баарын жок кылат экен дагы, пайдалуулардын дагы көбөйүшүнө шарт түзүп берет экен. Тез эмек иммундук клеткаларыбыз биздин 70% ичегилерибизде жайгашкан үчүн операциядан кийин организмибизди тез калыптандырат экен. Стоматологияда дагы пародонтоз, стоматит, ооз көңдөйүндөгү бүт жаралган көйгөйлөрдүн баарында тең лактоферинди иче турган болсоңуз, жыйынтыгы тез болот экен. Имплант койдуруп аткан болсоңуз да ичип коюңуз сөзсүз түрдө. Бул иммундук системабызды көтөрүп, жанагы
чоочун нерсени тезирээк кабыл алганга жардам берет экен жана анын артынан кийин дагы жана бактериялардын ырбап кетүүсүнүн алдын алып турат экен да. Толо албай аткан адамдар, салмак кошо албай аткан адамдар да, буларда дагы ичегисинде көйгөй бар да, же болбосо тамак сиңирүү органдарында жара болушу мүмкүн да, кычкылдуулугу начар болушу мүмкүн. Мына ушундай учурда дагы лактоферин сонун өзүнүн таасирин көрсөтөт. Бирден капсуланы 2 ай катары менен ичсеңиз болот мындай учурда. Кийин тыныгуу жасап туруп 6 айдан кийин дагы бир кайталап койсоңуз болот да. Ичегилерибизде сезгенүү оорулары бар да. Колиттен баштап синдром раздраженного кишечника, дырявого кишечника деген диагноз бар да. Ошолордун баарында ушунчалык жанагы башка эч нерсеге мынчалык тез таасирин көрсөтпөйт экен да. Лактоферинди көйгөй эле жаралган болсо, ичиңиз тамактарыңыз сиңбей, ичиңиз өтүп же катып калып аткан болсо кошо ичет экенбиз да. Мунун эми бере турган болсок, 7 жаштан жогоркуларга иммундук системаны көтөрүү үчүн жанагы сезондук тумоо келердин алдында ичип койсок болот экен. Өзү жаралганда эле туаса иммунитетибиз менен кошо берилет. Жана жашообуздун аягына чейин бул денебизде болгон жанагындай эле нерселер жарала турган болсо кошумча ичип коюу сунушталат экен. Жана акыркы дагы айта турган нерсем онкологияда. Онкологияда бизде сөзсүз жанагы химияларды алып келеби, ушул препаратты 3 ай сүрүп ичирип коюңуздар эле чындап бир башкача сиздерге өзүнүн жакшы таасирин көрсөтөт да. Каяктан кантип алам дей турган болсоңуздар, видеонун алдына мен шилтеме таштап коем.